Март айында президент Садыр Жапаров мектептерде окуучулардын уюлдук телефонду колдонуусуна чектөө киргизүү демилгесин көтөрүп, Билим берүү министрлигине бул маселени ата-энелер менен биргеликте чечүү тапшырмасын берген. Бул боюнча министрлик эмне иштерди аткарып жатканын жана коомчулуктун пикири кандай экенин билдик. Мектептердеги чөнтөк телефондордун көйгөйүнө токтолгум келип атат. Пайдасынан зыяны көп болуп жатканы байма-бай айтылууда. Жакында эле мына өзүңүздөр билесиздер, Франция менен Улуу Британияда мектептерде окуучулар чөнтөк телефондорун калтырсын, аларга алаксыбасын деген чечимдерге келишти. Бул көйгөй бизде дагы курч, муну билесиздер. Биз мектеп окуучуларынын чөнтөк телефонун колдонуусун мектепте билим алышына, жалпы окуу процессине кандай бир терс таасирин тийгизип жатканына көңүл буруп, туура чечим кабыл алышыбыз керек деп турамын. Ата-энелер менен бул жагдайды туура түшүндүрүп, маселени туура жагына чечүү жолун издегиле, ата-энелер менен сүйлөшкүлө, бул маселени тез арада чечишиңиздер керек. Президенттин сунушу аябагандай жакшы, азыркы учурдун талабы болуп саналат. Бирок Билим берүү министрлиги 2022 жылы 30 август эле ушул телефондорду чектелүү түрдө колдонуу боюнча буйрук чыгарган. Буйруктун негизинде атайын сунуштарды иштеп чыгып, билим берүү уюмдарына жөнөткөн. Азыркы кезде билим берүү уюмдарында телефонду чектелүү түрдө колдонуу боюнча ошол усулдук сунуштардын негизинде иштер жүргүзүлөт. Эмнени айтсак болот? Мисалы Бишкек шаарынын Ленин районунун мектептеринде эң алгач ошо 70-мектеп баштаган атайын мындай кутучаларды, текченин ичинде бөлүк-бөлүк болгон кутучаларды иштеп чыкканда, бөлүк-бөлүк. Анан ошол жерге окуучулар мектепке кирген кезде телефондорун салып коюшат, кетер кезде алып кетишет. Ал эми биздин усулдук сунуштар боюнча эмнени айтсак болот? Бул усулдук сунуштар негизинен ушул билим берүү процессинде окуу процессинин натыйжалуулугун жогорулатуу жана балдардын ден соолугун ушул уюлдук каражаттарды колдонуудан келип чыккан ар кандай терс таасирлерден сактоонун негизинде иштелип чыккан. Эмне үчүн биз толук тыюуга салган эмеспиз? Азыркы санаа ариптештирүү заманында окуучулар, мектепте мугалимдер окуучулар менен ар кандай онлайн тесттер жүргүзүшү мүмкүн. Жада калса азыркы кезде китептерди да атайын QR коддор менен кирип, ошол китептерди онлайн окууга болот. Кээ бир учурларда онлайн тапшырмаларды аткарып калышат. Андан тышкары онлайн окутуулар болуп калган учурларда эмнелерге уруксат берилет? Ушул тапшырмаларды аткаруу үчүн анан аудио жаздыруулар, видео тартуулар, булардын баардыгы сабакка, ошол окуу процессине байланыштуу иштерге гана уруксат берилет да. Анан айта турган нерсе, бул байланыш каражаттарын чектелүү түрдө колдонуу мектептерде жөнгө салынганда, ал эми үйдө, коомдук жайларда, жолдо, транспортто балдардын телефонун алып жүрүүсү аябай кооптуу. Уюлдук телефондун окуучуларга терс таасири көп экенин билдирген кыргыз тил мугалими Эсенбек Зарыпбеков аны чектөө маселесин туура чечсе болоорун айтат. Бүгүнкү күндө эми ошол уюлдук телефондун зыяндуулугу жөнүндө айта турган болсок, өтө эле көп. Буга коомчулукта элдин көпчүлүгү эле менин пикириме кошулат болуш керек. Анан билим берүүгө кандай зыянын тийгизет десеңиз, мисалы мен ошо мугалим катары айта алам, балдарга аябай көп зыянын тийгизип атат да. Мисалы сабак окууга такыр көңүл бурушпайт, бир эле ошо телефонго байланган. Сабак учурунда көп эле байкайм, сабакка көңүл бурбайт, тиякта мугалим доскага сүйлөп сабакты түшүндүрүп атканда карасаң баягы бар, бир топ окуучулар бар саналуу. Алар акырын партанын астына колун катып алып, телефондо ойноп турган учурлар аябай көп. Керек болсо жана танапис учурунда бул дээрлик бир 90% окуучулар ошондой да, танаписке да чыгышпайт. Звонок болду, сразу телефондорун алып чыгат дагы, бири-бири менен ойноп, онлайн оюндарга кирет экен дагы, кирип кетишет. Керек болсо ошол кийинки сабак башталып, мугалим кирип учурашып атканда, ошого дагы көңүл бурбай, сабак башталып калганын да сезбей, ушундай ойноп турган учурлар көп да. Ошол окуучулардын мындай аң сезими, психологиясы кадимкидей мындай башкача болуп баратканы сезилет. Мисалы телефонун алып коесуң, же ойнобой отур деп айтып эскертип урушуп коесуң, ошондой учурда кадимкидей алардын мындай
агрессиясы билинип, керек болсо мындай укугуңуз жок, алып койгонго деген сыяктуу мындай каяш айтканга чейин барышат да. Демек бул ошол телефон кадимкидей балдардын аң сезимине, психологиясына тийгизип аткан терс таасири деп билем да. Албетте, эгерде ошол телефонду туура пайдаланганда, анын жакшы жагы да көп. Бул өнүккөн заман, азыркы ошол санариптик мезгил, ошол эле телефондон мисалы көп пайдалуу нерсени алсак болмок да. Тилекке каршы ошол туура пайдаланганды билбейт окуучулар, пайдалангысы келбейт. Көпчүлүк убакытта балдар үйдө телефон менен отурат, ата-энелери жок, жумушта болушат. Ошондой эле мен көчөдөн көрүп да аябай таң калам да, канчалык деңгээлде балдарга телефон зарыл. Маршруткада баратканда да монтип алышып, ушундай маршруткаларда азыркы кезде билесиңер, элде тыгылып отурушат, окуучулар болсо ошол учурда да телефонду колдонуп барышат. Остановкада турганда да, жолдо басып баратканда да кулакчындарды кулактарына салып алышат да. Ар кандай булар мисалы ДТПга туш болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн ата-энелер бул жерде балдар үчүн аябай көңүл буруш керек. Байланыш каражаттарын балдар тарабынан колдонуу боюнча бир нече сунуштар иштелип чыккан. Жогорку кеңеште 14-16 жылдарда аябай көтөрүлгөн. Азыркы кезде ошол мыйзамдын долбоору иштелип чыкты. Бул жакшы эми мугалимдер үчүн, мектептер үчүн, биз үчүн чоң жардам. Мыйзамдуу түрдө мындан ары биз иш алып бара алабыз да. Ошол өзүмдүн классымда ошондой эме шарт койгонмун. Көрүп аткандан кийин эми ал менен кичине болсо да бир күрөшүш керек да, канткенде бир жакшы жакка жыйынтык чыгат деген ойдо мен классымдан ошол телефондорун келгенде алар мектепке кирери менен чогултуп шкафка куптап коем да. Мунун баарын эң биринчи башында ата-энелер менен келишкенмин. Сабак учурунда балдар мектепке келгенден кийин чалбаңыздар. Анткени мен баары мектепке келгенде группабыз бар, группага сразу маалымат берем. Балдар сабакка келишти деп маалыматты берем. Телефондору менде болот. Алып туруп шкафка куптап коем. Анандай албетте арасында балдарга биз баягындай зарыл жумуштар менен бир экстренный бир случайлар менен байланыша турган учурлар болсо кандай кылабыз деген суроолор болбой койгон жок. Андай учурда мен же мага байланышат ата-энелер, же класста старостанын телефону жанында болот. Старостага гана ушундай мүмкүнчүлүк бергенбиз. Анткени староста менен мен дагы өзүм дайыма байланышта болуп турушум керек класс жөнүндө маалымат алып туруш үчүн. Анан өзүм байкадым. Кадимкидей эле бул мындай жылыш берет да. Анткени окуучулар ошо кичине болсо дагы алыстайт да телефондон. Жанагындай сабак учурунда алаксып отурган учурлар жоюлат. Ошондой эле баягы канча саат канчалык көп отурсаң ошончолук баягы ден соолукка зыяндуулугу бар эмеспи? Кичине болсо да ошол нерседен арылат дегендей. Кыскасы балдарды бир аз болсо дагы баягы телефонго болгон көз карандылык байлануусун алыстатуу, азайтуу максатында ошондой шарт койгом. Эми буларды таптакыр телефондон алыстагыла, телефонду колдонбогула дегенден алыспыз. Айтпадымбы, пайдалуу жактары да бар да, эгер ошону туура пайдаланса. Мүмкүн болушунча ошол жакшы жактарын алууга, туура пайдаланууга, телефонду кайсыл учурда силерге пайда алып келет, кайсыл учурда зыян алып келет, ошолор жөнүндө көбүрөөк маалымат берип, класстык сааттарды өтүп келебиз да. Шаар тургундары мектептерде уюлдук телефонду колдонуунун зыяны менен бирге эле пайдалуу жактары да бар экендигин айтышат. Балдар өнүксүн, өссүн десек, бизге балдарга телефондун кереги деле жок, чындап келсе. Ал эми өнүккөн мамлекеттерге кызыгуулары болсо керек, бирок бизге Кыргызстанга азырынча чектөө болуп турганы деле жакшы. Ошондо бизде билимдүү, илимдүү, кызыккан, бизди Кыргызстанды көтөргөн, чыган балдар чыгат деп ойлойм да, менин жеке оюм. Азыркы замандын талабына жараша, албетте баарыбызга тең телефон абдан керектүү. Жана ошондой эле окуу тармакта карасак болсо, телефондун зыян жана пайда жактары да көп. Бирок бул ар бир окуучунун өзүнүн
зависит деп ойлойм, анткени көп окуучулар дагы телефондун пайда жактарын алып, мисалы мен болсо көптөгөн башка өлкөлөрдөн маалыматтарды окуу жагынан да көптөгөн маалыматтарды алам. Ал эми мектепте болсо китептердин көбүнчөсү бизде азыркы учурда эски да, эски маалыматтар көп. Ошого жаңы маалыматтарды алыш үчүн телефон керек деп ойлойм. Биз деле өлкө башчынын демилгесин чындап эле өзүм ата-эне катары колдойм, ата катары. Себеби дегенде бүгүнкү күндө балдар мектепке телефон алып бара турган болсо, алар мектеп программасын атайын колдонуу үчүн эмес, же болбосо интернеттен пайдалуу маалымат алуу үчүн эмес, алар ошол жерде көбүнчө терс таасир тийгизе турган видеолорду көрүү, же болбосо оюн ойноо менен көбүнчө алек болот да. Эгерде баланын ою толук окууда боло турган болсо, аны алаксытап турган башка бир да курал заты болбосо, анда бала толук кандуу окуйт беле деген үмүт менен толук кандуу колдойм. Сотканы такыр бербей коюу дагы болбойт, ал жактан да информацияны алышат, но бирок в меру колдонушса дейм да. А бирок азыркы жаштар чеги жок эле эртеден кечке соткада, даже сабак учурунда дагы сотканы көргөнгө аракет кылышат. Ана мен айтар элем, сотканы кирип баратканда өзүнчө бир сейф сыяктуу коюп койсо, ошол жерге катып коюшса, анан чыгып баратып алышып, анан дальше өздөрүнүн иштерин кылса деп ойлойм да. Биз деген телефон аркылуу көп маалыматтарды алабыз. Мисалы көп мектептерде бизде өзүбүздүн мектепте эле китеп жетишсиз болот. Жетишип болгондо биз анан кийин окуу программасыларда такыр башкача, аларды биз интернеттен алабыз.